Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр. Коркпойм мен, камчыбегенем, садырыңанам коркпойм. Ошо биздин элдин тарабы жерди бербейбиз. Балдарыбызга, небере, чебере, урпактарыбызга чейин бербейбиз. Биздин жер бир, ата бабадан калган жер бул. 1 метр дагы жер берилбейт бизге. Болбосо бербесе, эч ким келбесе, кечеги келген өкүлдөр айтты, бир жумада келебиз деди. Келбесе, баарыбыздын үйдө балдарыбыз 5-тен 6-тан балдар. Келиндер караса, караң күнү качып кетип атат, үй жок деп. Ошолорго чекип картабыздан колдоп, түрмөдөн сүрүп чыгып, сүйүнүп, ушу Сады Жапаров бизди колдойт экен, адамдардын эмесин оңдойт экен деп апчыктошу Сады Жапаров. А Сады Жапаров не кылды? Элдерди кайта уратып койду го. Башы кирип кирбей эле жерлерин сатып, элдерин эми Өзбекстанга элдерин сатып берсин аны бизде. Балдарыбыз жатат азыр үйдө. Чеги жок. Bir үйдө 2 келин, 3 келинден жашап атат. Az 5 сотук жер беришти, иш орнушат. Ай биздин жерибизди сатты. А биз баардыгы кара дыйканбыз. Балыбыз көп деле иши жерден эле жашайт. Бүт Кыргызстан абалы ушул азыр. Чегараны биз ушул кепеде отуруп коргоп атабыз. Онда биз чын жатпайбыз, жөн жатпайбыз да. Эми онда согушууга туура келет да. Ондан башка бул биз али жер беричен жан бер дейт. Ушу мен мына 60га чыктым, жанды бербейм мен бул жерде. Неме кылсачы, бийлик берген менен мен бербейм мисал үчүн. Мына мен сизге айтат элем да, сиз кандай азыркы бийликке ишеним көрсөтпөйм деген мааниде айтып атасызбы? Азыркы бийлик жок, азыркы бийлик мага суроо ошондой туюлуп атат да. Биз менен кошун. Бул подпольныйлар мындай көрсөтүп атышат. А биз Google'дан көрүп атабыз каяга өтүп кетип атканын. Google'га ким киргизип атат муну? Бардык жер көрүнөт, алаканга салгандай бунун стратегиялык мааниси өтө маанилүү жер. Бул жерди алдыра турган болсок, Өзбекстан толук түрдө компромат суу сактагычын, суу жаткан чашканы дагы. Siz жана айтып кеттиңиз, жана сен ташип ишенбейсиң деп. Мен эч кимге ишенбейм. Мен бүткөндөн кийин иш окуяга ишенем. Окуя болуп бүткөндөн кийин ошого ишенем. Буда кааласа эми биздин дагы ниетибиз жакшы. Урматтуу Камчыбек Ташиев, сен ушул жерди көрбөй туруп, кандай кылып берип койдуң билбейм. Мен билбей берип коюпмун 100 гектар дейсиң. 100 гектарды билбегенден 50 гектардан билбейсиң сенчи. Кел ушул жерге анан элдин тагдырын чеч. Сен 19-жылы Баткенде берген интервьюңа караганда азыркы Ташиев башка болуп калдың. Сен о берки мурунку жер саткандардан өтүп кеттиң, чемпион болуп, жердин баарын сатып атасың. Biz бербейбиз жерибизди. Эч убакта ушу Шаркансай каналынан бияка 50 метр эмес, 50 сантиметр эм өткөрбөйбүз. Даканса турабыз ушул жерде. Кудай кааласа эл турат ушул жерде. Даканса турабыз. А кече келген бийликтер эчтекенин карапайым элдин муңун укпай эле кетип калдылар. Кайтып сууну айтып сууну алабыз деп. Сууну алса кайрак. Ооба да. Суу биздин жашообуз суу. Бул жерде суу болбосо кыйын. Жерибизди ham berip, suubuzdu ham berip, bir жолу элибизди ham сатып берсин, bir жолу шаяктан кийин неме кылалы. Ошол да. Өздөрү өтүп жашай берсин. Бербейбиз жерибизди биз эч убакта. Өтпөйбүз. Жерди бербейбиз. Кашык каныбыз калганга чейин турабыз ушул жерде. Мына 6 күндөн бери ушул жерде турат. Кече келип алышы бир эле бала бар экен дейт. Жалган ол. Элдерге эч маалымат бербей келип, жашырын кетип атышат. Өздөрү жашырын келди. Ушунча эл турду неме кылып. Эми орозо мал экен, кичине тиричиликте барып, келгичен олар келип, кайра кетип калыптыр, элдин муңун чечпей. Бекинип келип атат. Бар элди ham көрсөтпөй, 2 эле бала бар экен деп атат. Жалган ол. Мына ушу кыргыз толу адам турган ушул жерде. Жалган. Кече ошондо Өзбекстан делегациясы менен Кыргызстан делегациясы бул жерде жер өлчөп атышкан беле, кандай болду? Ошо аппараттары менен өлчөп баштаган экен, мына жерден элдер каршылып болуп тарттырбай койгонбуз. Камчыбек Ташиев келгенде ham тарттырбайбыз. Эч кимди тарттырбайбыз эч убакта. А олар Өзбекстандын адамдары, делегаттары мына көлдүн үстүндөгү плотинанын үстү менен келди. Бизкилер буяктан жашырынып келди. Ошончо элдердин немесинен неме кылып, келип ошо жерде турган адамдар тартпай, 1-2 адам тартып коюп кетип калышты ошо.